Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Жаратканга чексиз шүгүрлөрдү айтабыз, Аллага мактоолорду айтабыз. Себеби ушундай биздин бул дүйнө аламда адамзат үмүт менен жашайт экен. Бирок ошол кече жакында эле чоң үмүттү байлап, ушул боорубузга чалдыккан бул Мурат байке, Мусаев Мурат деген биздин бир тууганыбыз, боордошубуз, мекендешибиз. Ошондой боорубузга чалдыгып, ушундай кыйналып аткан мезгилинде кайдыгер карабай туруп, колунан келген колдоосун көрсөткөн жылуу сөзү менен, ушул бир адамдык бийик сапаты менен колдоо көрсөткөн бардык бир туугандарга биз ыраазычылык билдирүү жасайбыз. Себеби мындай ата журттун кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга деген. Чагылгандай кыргыздын уул кыздары бар. Ушундай боорукер биздин мекендештер бар. Ушундай бир туугандарыбыздын катарыбыз кемибесин деген биздин бир туугандарга аябай жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз. Себеби ата урматтаган, бир тууганды сыйлаган эстүү жандарга. Ошол Мурат байкемдин айылдаштарына өзгөчө мен ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге, урматтуу бир туугандар. Ошол Мурат байкемдин жакын тууган уруктарына, деги эле тууган урук айылдаштарына, ошол эле айыл өкмөт башчысы Ильяс байке, сизге Кудай эки дүйнө бактылык берсин. Ошол эле айылдын депутаттары ушул Мурат байкемдин ден соолугу жакшырып кетиш үчүн жакшы чечимди кабыл алып, ушул үйдөгү балдар жетим болбосун, атасынан ажырабасын деп ушул терең ойлонуп, ушундай бир жакшы чечимди чыгаргансыздарга рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ана Мурат байке, биз дагы колубуздан келишинче ушул кайрымдуу коомдук фонду ушул чет өлкөдөгү, ошол эле Индия мамлекетиндеги Фортес клиникасы, Макс клиникалары жана башка ушундай клиникалар менен бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түзүп, бул келишимдин негизги максаты биздин барып аткан бир туугандар кара ыйлабай, ошол туура багыттуу ортодогу посредниктери жок бир кепилдиктүү барып келиштик үчүн бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгында канчалаган бир туугандар бүгүнкү күндө ден соолугу жакшырып келип, ал жерден биздин кепилдиктүү сүйлөшүүнүн негизги эмелери убакыттан көп утурбаган аракет кылып, Кудай буйрса ушундай ишылып колдон келишинче сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгында бүгүн канчалаган бир туугандар келип жакшыртып сүйлөшүп, бир туугандардын жанында, ата эненин каршысында ошондой күн сизге да каалайбыз. Аллах Таала берген дартка шифа берип, жакшы барып келиңиз, амандыкта барып эсене. Анан эжеке, мына бул Мурат байкемдин бир боору, бир тууганы. Ата сөзү бар, кыргыз атабыз айткан, бир боорун бир тууганым деп. Мына ушундай бир тууганын бир боорун берип, бир тууганына ушунчалык баягы бул адамдын бийик, эң сөз жеткис точкасы деп билем. Себеби ушу боорун бир денедеги бир бөлүкчөнү берип тургандыгы. Рахмат эже. Сиздерге окшогон бир туугандарыбыз эжекелерибиз бизге үлгү. Ошон үчүн бекем ден соолук. Рахмат. Алла разы болсун. Айылдаштарым, айыл эли, ушу топаштыкта баарыңыздарга өзүмдүн атынан, ошондой эле бир туугандардын атынан башымды ийип таазим этем. Чоң рахмат сиздерге. Мен ушундай акыбалга түшкөнүмдү көрүп, жардам кылалы деп, ушундай туура чечим кабыл алып, ушу каражат маселесин чечип бергениңиздерге аябай чоң ыраазымын. Ошону менен бирге мына ушу Бишкекке келип, операциядан кийин кантебиз, эмне кылабыз, каяка барабыз, кимге кайрылабыз деп турган кезде, мына Кайрымдуулук коомунун директору Азамат Баймаков деген жигит, мына ушул жигит телефон менен байланышсак, болуптур байке, мен сизге эртең үйүңүзгө барам, сүйлөшөбүз деп, экөөбүз дасторкон үстүндө отуруп сүйлөшүп, аябай жакшы кептерин айтып, кандай барыш керек Индияга, кандай коопсуз барып, ошол гарантиясы менен ушул келишим түзүп койгон экен мына ушул коом, ошо Индиядагы больницалар менен ошол жерге бизге багыт көрсөттү. Азамат, сага аябай чоң рахмат. Сен ушинтип кыргыздын сендей жигиттери көбөйө берсин. Ушинтип кыргыз эли үчүн кызмат кылып, сага ошол жигиттери көп болсун. Эмне дейсиз? Ошо сен ушул Кыргызстандын көп кишилеринин өмүрүнө себепкер болуп, ошолордун соогуна калып атасың. Кудайым сага көп соолук берсин.
бала чаканын алдында аман эсен болуп ушу кайрымдуулук фондунда толук баардык иштеген коллективтериңердин баарына ыраазыбыз. Баарыңар ушу соопка калып, Кудайдан көп сооп алып, үй бүлөңөр менен бактылуу болуп, көп жашагыла. Биз эми мына бүгүн аттанып атабыз, азыр саат 5-те учабыз. Кудайым буйруса Индияга барып, ошол алдыга койгон максаттарды ишке ашырып, бүтүрүп келип, дагы эле ушул жерден мына азамат, мына кайрымдуулук фондунун жигиттери, бир туугандарыбыз менен жолуксак деген чоң үмүттө кетип атабыз. Кудайым ошону бизге буйрусун, ошол не дейсиз, азамат, чоң рахмат сага. Ушинтип бизге багыт көрсөтүп, бизге жол көрсөтүп атканыңыз үчүн. Мына урматтуу бир тууган, Кудай буйруса жакшы үмүттөр менен адамдар жашап келет. Үмүтсүз бир гана шайтан деген. Ошон үчүн адамдар үмүт менен эмес. Мына Кыргызда кандай болбосун бата менен агар көбөрүп келгенбиз, каяка чыксак дагы, сапарга чыксак бата менен, байке, эми кичүү болсок дагы бата берип коелу, Аллах Таала берген дарттан шифа берет. Кудайымызга үй балдарыбыздын, үй бүлөңүздүн, бир туугандарыбыздын тууган уруп, эл журттун арасына экениңизге амандык эсен келишиңизди тилеп кылабыз. Жараткандан дуа кылабыз. Канчалаган бир туугандар ушу намазда сиздерден бир өтүнүч, жума намаздарда, намаздарыңыздарда ушу видеону кимде ким көрүп аткан болсо, сиздерден чоң көптөн көп өтүнүч. Көп эле маселе акча жетпейт. Бата тилек, дуа менен дейли агар көбөйүп келген элбиз, журтпуз. Ошондуктан ошол Кудай буйруса Кыргыздын үй балдары ата мээримин, эне мээримин көрүп, жакшы тарбияда чоңоюп, өлкөгө өз салымын кошкон, өлкөбүз өнүп өскөн жакшы мамлекетке айланайын. Жакшы убакыт бердиңиз байке. Сизге эжектен рахмат эже. Эки күнү бактылуу жараткан десин. Аллах аман эсен барып келсин.